Assalamu алейкум, урматтуу туугандар. Кайрадан аңгеме кечибизди баштайбыз. Менин колумда бүгүн Топчугүл Шайдуллаева эжекебиздин Кызыл өрүк деген өрүктөй ширин аңгемелери бар. Кичинекей китеби турат. Мына ушул китептен өткөндө сиздерге долу деген аңгемени айтып бердим эле. Бүгүн Контор катын деген аңгемени айтып берейин деп турам. Мен аңгемени баштай берейин. Сиздер болсо бөлүшүп коюуну унутпаңыздар. Айтмакчы, кичинекей бир жаңылыгыбыз бар. Биз ар бир ушул посту чыгарганда, аңгемени чыгарганда үстүнө эсеп счетторубузду калтырып коюп атабыз. Ошол жерге азганакай жардамдар келип калып атат сиздерден. Ал үчүн сиздерге ыраазычылык кылмакчымын. Ар дайым бизге кылган көмөгүңүздөр ушул көрсөтүүбүздүн көркүнө чыгарууга болгон бир мындай жардамыңыздар деп түшүнөбүз. Ошондуктан баарыңыздарга терең ыраазычылык билдиребиз. Эмесе баштадык. Контор катын. Элдин баягы тамагы жел бүтүп кечинде эл эми жатууга камдана баштаганда Зыйнаттын очогуна эми гана от жагыла баштайт дейт. Зыйнат кечки тамакты элден кечишкенге бул Контор катындын үй бүлөсү дагы, баласы дагы, күйөөсү дагы көнүп бүткөн дейт. Зыйнат жумуштан кеч келип, эптеп септеп бирдемени даярдап, баягы бала чакасы менен ичип жеп анан кийин жатып алышат экен. Жумушум оор, ушундай кечке жүрөм жумушта деген менен ал жумушун эч таштабайт экен да. Ал жумушу тескерисинче өзүнө аябай жагат экен. Эртең менен эрте кетип, кечинде тимеле кашкарайганда кеч келет экен да. Анан жакканынын себеби дагы бар экен. Анткени эртең менен туруп, чачын жакшынакай кылып, тарап, атырынан себинип алып, тыкылдай басып жумушуна айылдын конторуна баратканда айылда бир суу көтөрүп келаткан келинби, же болбосо уйсап жаңы эле чыккан келинби, алардын баары тиги Зыйнатты суктана карагандай сезилет экен да агачы. Андан бешбетер баягы Зыйнат тыкылдай басып, койколоктоп тигилердин жанынан өтө берет экен, үстүртөн тиктеп алардын баарын. Ал эле эмес дейт. Көчөдөн эми жолукканда баягы конторду иштесе өзү, анан бир адам айылдыктар эми конторго барат, барып Зыйнаттын алдына барат, бирөөсү документ иш менен барат, бирөөсү дагы бир кагаз иши менен барат. Анан Зыйнат айнанайын деп бөпөлөктөй учурашат экен да. Анткен самбая Зыйнат дейт, кабагын салып, ушундай кээде кабагын чытып, чекесин бырыштырып, ушундай бир ичинен бир мындай бир баягындай бир эргит экен да. Андан бешбетер баягындай баягы дардая басып, өзүнчө бир мындай койкоңдоп басып, ушинтип бир каада күтөт экен. Ал эмес дейт. Кээде баягы конторго баргандар болсо, Зыйнат деген атынан айтпай, Зина айнанып кетейин, Зина деп, Зиночка айнанып кетейин. Могу кагазды минте калсак болобу? Могуну минтип койсок болобу дешип, баягы ага иши түшкөндөр келип калса, андан бешбетер мындай бир келберсип, андан бешбетер баягы өзүнөн өзү бир мындай бир төөсү көккө жетип, тигилердин элдин бөжөрөк деп атканын, элдин тимеле баягы алдына келип Зиночка деп атканына мындай бир курсант экен да. Анан анын күйөөсү бар экен. Күйөөсү, андай аялдардын көбүнчө күйөөсү момун болот эмеспи? Мына ошондой момун, жоош күйөөсү бар экен. Ошол анан баягы күйөөсү бирдеме деп дагы метпейт экен. Башында көнө албай жүрүп, анан аягында баягы койкоңдогон Зыйнатка көнүп турат эле. Турмуш деген башка түшсө байтал жорго турмуш деле көндүрөт адамды. Ошол анан Зыйнат кээде дейт. Бирок элге ушундай бир мындай койкоктоп, элге баягындай бир кайкалаңдап мамиле жасаганы менен дейт. Өзүнүн жетекчилерине, өзүнөн чоң кызматтагыларга тимеле төшөлүп мамиле кылат дейт. Ушундай бир көзүнүн карасы менен тең айланып, ушундай бир кандай ишке жумшаса макул болуп, ушундай баягы айтканын айткандай, дегенин дегениндей лаппай деп кылып турат дейт да. Анан дейт, чоңдор да аны билет дейт. Ай, Зыйнат десе дейт, учкан бойдон жүгүрүп барып тимеле алдынан чыга калып бүжүрөңдөп мамиле кылат дейт.
Анан аны чоңдор дейт, кээде баягы ашыкча жумуштарды жүктөп дейт. Кээде мындай өздөрүнүн жумушуна деле жумшап дейт. Анан кээде конторго өзүн жалгыз баягы калтырып коет дейт. Могу ишти бүткөндөн анан кет деп дейт. Ошентип эң эле немеси ушу чоңуна жагынып, эптеп жумуштан кетпей, ошол жерде жумуштан иштеп, ошо зыйнат болуп басып жүргөндү аябай жакшы көрөт экен да. Анан баягы момун күйөөсүнө ар ким шылдыңдайт экен да. Эми баягы койкоңдогон контор катындын күйөөсү эми ушинтип жүрөт да, тиги болсо тиги чоң менен жүрү, анан бул жерде жүрү, анан тиги жерде жүрү деген ар кандай сөздөргө кулагы толуп баягы бышы кулак деле болуп калган окшойт. Бирок анын барысына кол шилтеп коюп, момун дейт, баягы өзү жумушуна барып келип иштеп жүрө берет экен. Анан бир күнү ошол момун күйөөсү жумушка кетип атса, ошол айылдагы Калипа деген кемпир алдынан чыгып, ай, бери келчи айнанайын. Сен мындай кылай. Сен мен угуп жүрөм айнанайын. Тетиги Зыйнат жана контор катыныңа кор болуп бүтө турган болдуң. Өмүрү бир тумшугуң жылып чай ичпейсиң. Же бир ата энеңе тумшугуңарды жылытып бир жакшынакай кылып чай пай бербейт. Ой, мына элдин катындарындай болуп дебир уй-пуй байлап, айнанайын каймак сүт да жебейсиң. Жүргөн ушу качан көрсөң, тиги катының болсо сенин контордон башка иши жок анын, контор катынанын деп баягы Зыйнаттын момун күйөөсүн колунан тартып токтотту дейт. Ай, токто, мен сага бир кеп айтам. Ай, сен менин кызымды алчы айнанайын. Баласы бар, бир баласы. Андан коркпа, аны өзүм багып алам. Сен бар дагы тетиги контор катының менен сүйлөш. Ал тетиги ишине эрте кетип, кеч келип, ушинтип жүрөт. Дебир сенин ата энеңе да бир ысык чекесин жылытып ысык чай бербейт. Сен менин кызымды алып ал, экинчи катын кылып. Андан кийин тетиги контор катыныңа барып туруп түшүндүрүп айтканың. Не, жаманбы? Ал ишке кетет, эртең менен эрте. Келсе деген баласы каралуу, эшиги шыпырылуу, үйү жыйналуу, сенин болсо жакаң ак, чайың болсо ысык. Ошентесиң дагы контор катынын ары бери жумушуна каттап иштеп жүрө берет. Сен болсо менин кызымды жакшынакай болуп алып аласың, экинчи кылып. Десе, баягы момун неме Зыйнаттын күйөөсү бечара жылан көргөндөй болуп тим эле секирип кетти дейт ордунан. Апа, не деп атасың? Менин катыным уксам не дейт муну? Билесиз кактыш дейт экенин. Жок дегенде ал мени соттотуп өлтүрөт, же болбосо үйдөн кубалап чыгат. Каякта сөздү айтасың апа? Коюңузчу. Десе, токто. Эч нерсе болбойт. Катыныңа жакшылап түшүндүрүп айт. Деп жармашып алып болбойт дейт. Анан баягы Зыйнаттын күйөөсү, апа, кой, каяктагы кепти айтпай. Жөн десе, сенин тетиги контор катының ал соо эмес. Ал деген тетиги контордо өмүр бою ошо жашоосу контор болуп калды. Сени теңине да албайт. Менин кызымды алып алсаң бир жакшынакай болуп, бир ысык чай куюп берип алдыңда отурат, айнанайын чекеңди тердетип бир чай ичип отурасың. Тетиги контор катынын койчай деп алып, тетиги контор катынын Зыйнаттын күйөөсү таптакыр көнбөгөнүнө акыры түңүлүп, сен бир эркек экен десе, эркек эместен жөн эле жүргөн шалдама турбайсың деп анан эшигин тарс жаап үйүнө кирип кетти дейт. Баягы Зыйнаттын күйөөсү башына таяк жегендей болуп, ушундай бир өзүн жаман сезип, анын үстүнө тиги контор катын деп тетиги Зыйнатты тетиги конторго тийип алган ал сенин катының деп андан бешбетер ит кылып, анын үстүнө баягы элдин ичинде ар кандай ушак сөздүн баарысын тетиги немени кемпир менин кызымды алдап атып, тетигин дагы жүрөгүн жаралады дейт да, жанагы момун Зыйнаттын күйөөсүн. Ошентип алып бечара баягы кемпирден эптеп кутулуп алып, анан жумушуна баратат дейт. Бирок жумушуна баратып, негедир ушунчалык баягы кемпир ачылбай жүргөн жүрөгүндөгү бир дартын, ачылбай бир жүргөн жарасын ачып ийгендей болуп, аябай кыжалат болуп, тим эле көз ала чакмак болуп, баягы эркектик намысы келип, анын үстүнө жана кемпир айтпадыбы, сенде намыс барбы, сен эркек эмеле бир шалдама турбайсыңбы деп алып эшигин жаап, сага деп басып кетсе, андан бешбетер жаман болуп, жумушуна барбастан тиги айылда бир мас көчө деп коет экен, ошо мас көчөгө бурулуп кетти дейт. Ал мас көчө дегенде аярда камок, жанагындай арак саткан магазин, анын мунулары бар окшойт го. Мына ошол жерге бурулуп кетти дагы дейт. Алдынан эле чыккан киши менен келиңиз, бир бөтөлкө ичеличи деп атып дейт. Кечке чейин арак ичти дейт. Ошентип айылда дагы бир алкаш пайда болду дейт. Баягы Зыйнаттын момун күйөөсү ошентип
Баягы Калипа кемпирдин мындай инициативасы менен Калипа кемпирден катуу сөз угуп калгандан кийин намыстанып ушундай бир эркектик намыс ойгонуп, бирок анысын аялына айтып келе албай, же болбосо контор катынына бир нерсе деп сөз айтууга даабай, анан күндө ошол мас көчөдөн өзүн өзү жооткотуп, күндө мас көчөдө бирөө менен арак иче турган болуп калды дейт. Ушундай кичинекей аңгемелер бар. Топчугул Шайдулла эжекебиздин Кызыл өрүк деген китебин алсаңыздар, бир топ мыкты аңгемелери бар. Окуп, бир бырс күлүп, бир туруп түнөрүп, бир туруп бир ойго чөгүп аласыздар. Ошол, урматтуу достор, кайрадан көрүшкөнчө аман туруңуздар.